Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar. Sabaqtar ustuğantабыз jin жана шайтандар аламы өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде шайтан жана жиндерге тоскоолдук берүүчү зикирлерди өтүп атканбыз. Айта турган эң биринчи эле айтканбыз бисмиллах ат-тасмия. Бисмиллах деген сөздү бүт нерседе колдонуу. Бүт нерсенин башында бисмиллах деп, бисмиллах менен баштоо, Аллахтын ысымы менен баштоо дегенбиз. Бул албетте шайтанга тоскоолдук берет, ошол пендеге келишине. Андан соң Аллахты жаңыртуу келмесин айтканбыз. Ла илаха иллаллах келмесин бардык шарттары менен, бузуучу нерселер менен ошо келмени, ошол нерсеге амал кылган акыбалда ошол келмени дагы көп айтыш керек. Ла илаха иллаллах келмесин. Андан кийин эртеменки кечки зикирлерде жана жатардагы, жана уйкудан тургандагы зикирлерди дайым айтыш керек. Ошо шайтанга тоскоолдук бериш үчүн. Жана дагы бир орду бул киши уйкуда кыйналып, коркуп ойгоно турган болсо, ошол маселеде хадис келет. Амр ибн Шуайбтан, анын атасынан, анын чоң атасынан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуаны үйрөткөн экен. Ошол дуа эгерде кимде ким кечинде уйкусу бузулуп, уктай албай, коркуп тура турган болсо, Аузу би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шаятин ва ай яхдурун деген дуаны айтыш керек. Мааниси дуанын ошол хамазати шаятин деген Аллахтан коргонуу суроо шайтандын азгырыгынан, азгырык жана зыяндарынан, жана ошол шайтандардын мага келишинен коргонуу сурайм деген мааниде. Аллах Таала өзүң сактап кой ушул шайтандардын ар кандай зыянынан деген маанисинде. Бөлөк хадисте Халид бин Валидтен келген хадисте Халид бин Валид пайгамбарыбызга бир маселесин айтат. Ошол кечинде уктай албайм дейт. Кечинде уйку жок. Баягы мындайча айтканда шайтан ошол зыян берген акыбал болот. Ошондо пайгамбарыбыз Халидти дуага үйрөтөт. Мына бул дуаны айт дейт. Ошо кечинде эгер ошону тура турган болсоң, Аузу би калиматиллахи таммати التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Ошол дуа өтө мааниси дагы күчтүү дуа. Ошол дуаны эгерде кимде ким кечинде ошо шайтан келип зыян берип, азгырып, ар кандай зыяндарды бере турган болсо, ушул дуаны дайым айтыш керек. Жаттап алып. Дагы бир шайтанга тоскоолдук берүүчү ошол зикирлерден бул азан менен икома. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: намазга чакырып болгондо дейт, азан айтылганда деген мааниде, шайтан артын карабай качат дейт, жана жел чыгарган акыбалда ушундай качат дейт. Эмнеге жел чыгарат? Ошол азанды укпаш үчүн катуу жел чыгарат. Качан азан бүткөндө кайра кайтып келет дейт. Анан икомат айтылганда кайра качат дейт. Качан икомат бүткөндө кайра кайтып келип, адам менен жүрөгүнүн ортосуна туруп азгырып баштайт дейт. Мынаны эсте деп. Ошон үчүн киши намазда турганда баягы оюнда жок, мындай жүргөндө эстебеген нерселер эле оюна келе берет. Эмнеге? Азыр ушул хадис кабар берип атат.
шайтан ошол нерсени ойго сала берет. Анан дейт пайгамбарыбыз айтат, ушундай деңгээлде азгырып айта берет дейт, эскерте берет дейт, бир нерселерди эстетип эле киши канча рекет намаз окуганын билбей калат дейт, адашып кетет эрекетинде. Ошол себептен азан менен икоматты дайым айтыш керек. Бир гана намаз учурунда эмес, 5 маалда айтылбайт. Ошол шайтанды качыруу ниетинде дагы мисалы үчүн айтып турса болот. Албетте себептегенде эмне үчүн шайтан ушул нерседен качат жана келе албайт азан айтканда? Себептегенде азандын мааниси Аллахты улуктоо, жаңгыздоо, бийиктөө маанини камтыйт. Ошон үчүн шайтан бул нерсени уга албайт. Бул нерсе анын угуусуна ооруп турат. Ошол себептен ушул азан менен, икомат менен шайтанды качырып, кайра өзүнө зыян берген акыбалда, ушундай бир ихлас менен Аллахты улуктаган акыбалда, жаңгыздаган акыбалда айтыш керек, айтып туруш керек. Ошол жерден токтоп турабыз. Адаттагандай дуа маселесинде, үйрөнүүчү дуабыз пайгамбарыбызга салават айтуу маселесинде жүргөнбүз. Ушул маселеде кайсы жерде пайгамбарыбызга салават айтуу шариатталган деген маселе. Дагы бир орду, шариатта келген орду пайгамбарыбызга качан салават айтабыз? Бул пайгамбарыбыздын кабырына эгер зыярат кылып калсак, баягы көп адамдар бүгүн умра сапарына барышат. Умра сапарына барганда ошол пайгамбарыбыздын мечитине барабыз, Мадинада. Ошол жакта көбүрөөк намаз окуп, ошол пайгамбарыбыздын мечитинде окула турган намазга бериле турган фазилетке ээ болуш үчүн. Билебиз, пайгамбарыбыздын мечитинде окулган намаз 1000 эсе көбөйөт, албетте. Ал эми Меккеде окулган намаз ал жерде 10.000 эсе болот. Ошол себептен 100.000 эсе болот. Ал эми Мадинада 1000 эсе болот. Ошон үчүн ушул соопторду алыш үчүн ушул мечиттерге барып намаз окуйбуз. Анан ошону менен бирге пайгамбарыбыздын кабырына зыярат кылабыз, албетте. Ошол зыярат кылганда асар келет. Асарда Абдуллах ибн Динар айтат: "Мен Абдуллах ибн Умарды пайгамбарыбыздын кабырында туруп, пайгамбарыбызга салават айтканын уккам" дейт. Анан Абу Бакыр менен Умарга дагы айткан дейт, дуа кылган дейт, учурашкан. Ошон үчүн биз умрага барганда пайгамбарыбызга учурашабыз жана ошону менен бирге салават дагы айтса болот. Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид деп туруп, анан айтылуучу дагы бир сөз бар. Qad balagta risala wa adayta al-amana wa nasakta al-umma деп айтабыз. Пайгамбар, чындыгында шексиз сен Аллахтын китебин жеткирдиң, рисаласын, жана аманатты ишке ашырдың, жана үммөткө эң жакшы насихатчы болдуң деп туруп, биз ошол жерден күбөлүк беребиз пайгамбарыбызга. Жана ошо пайгамбарыбызга салават айтып, пайгамбарыбыз менен учурашабыз. Ошол кабырды зыярат кылганда. Аллах Таала баарыбызга ошол мечиттердеги окулган фазилетти бизге берсин. Ошол ар бирөөбүзгө хачты, умраны насип этип, ошол жерден көп сооп чогултканга мүмкүнчүлүк берсин бизге. Кыямат күнү ошол биздин жакшылык таразабызда оор болуп, бейишке киргенибизге себеп болсун. Жана чыныгы ыхлас менен пайгамбарыбызды ээрчиген пенделерден кылсын. Пайгамбарыбызды жакшы көргөн, жана сүннөтүнөн четке чыгып кетпеген пенделерден кылсын. Жана шайтандардын азгырыктарынан, зыяндарынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.